Салам достор, hello friends. 13-чү сабак have got. Have got деген эмне? Кыргызчадагы эле менде бар или менин бирдемкем бар деген. Мисал үчүн, менин компьютерим бар. I have got a computer. Менин компьютерим бар. Же болбосо, I have got a book. Менин китебим бар. Муну кыска short form, кыска түрүндө жазсаңыз болот. I've got a pen. Бул кыска формасы, бул толук формасы. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү we, they, he, she, it дегендер менен кантип колдонобуз? Мындай колдонобуз. I, you, we, they бул төртөө. Have got, you, we, they көптүктүр. I ушулардын катарына кошулат. Have got. Эгер he, she, it көрсөңүз, анда has got. He, she, it. Он, ана, ано. Келгиле жоо булардын баарына мисал түзөлү. I have got a computer. Менин компьютерим бар. We have got we have got a family. Биздин үй-бүлөбүз бар. They have got, алардын неси бар? They have got friends. Көптүктүр болгон үчүн койбойбуз. They have got friends. Алардын достору бар. You have got lessons. Сенин сабактарың бар, мисалы. He, she, it has got болот, албетте. He has got, анын неси болушу мүмкүн. He has got a cell phone. Анын телефону бар. She has got, анын неси болушу мүмкүн. She has got a hat. Анын шапкасы бар башкача. It has got, itти биз адам эмес жаныбарларга, анан жаны жок нерселерге. Жаны жок нерселерге иттин бирдемкеси болушу мүмкүн, же аттын жалы, аттын такасы, ошондой нерселерге. Буюмдарга, мисалы үчүн холодильниктин эшиги бар, же болбосо үйдүн тамы бар, үйдүн шифры бар, үйдүн терезеси бар деген мааниде. It has got windows. It деген бул жерде үй деп элестеткен болсок, эгер it has got үйдүн терезелери бар. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү кантип негатив кылабыз? Ушул эле сүйлөмдөрдү кантип I have got a computer. Менин компьютерим бар. Эми менде компьютер жок дешим керек, I have not got a computer. Мисал үчүн. I have not. I have not. We have got a family. We биздин үй-бүлөбүз бар. Эми буну негативный сөз кыла турган, сүйлөм кыла турган болсок, we мунун кыска формасы have not got же болбосо haven't. Экөөтең болот. Бул кыска формасы haven't. Полный have got бул толук формасы. Кийинкиси they have got friends. Тескери сүйлөм. They haven't got friends. Бул уже негативный сүйлөм. Муну уже билесиздер, монун башын жасап коелу. He has got a cell phone. Анын телефону бар, анын телефону жок дей турган болсок. He
has not же болбосо hasn't кыска формасы. Hasn't got a cell phone. Анын телефону жок. She has got окшош эле. She has not got, she hasn't got же болбосо it has got. Үйдүн терезелери бар дедик. Биз мунун үйдү бул нерсенин терезелери бар. Бул үйдүн терезелери жок. Терезеси жок үйдү. It hasn't got windows. Жеп жеңил. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү алабыз. Позитивный, положительный, нормальный сүйлөм кылдык. Андан кийин бул жакта негативный сүйлөм кылдык. Бул жерде have not got, haven't got деп. Эми ушул эле сүйлөмдөрдү эме кылып көрөлү. Суроолуу, вопросительный сүйлөм кылып көрөбүз. I have got a computer. Вопросительный кандай кылабыз? Have'ды алабыз, сүйлөмдүн эң башына коебуз. Бул have'ды алып туруп, сүйлөмдүн башына коебуз. Ошондо have'дан баштайбыз. Have I got a computer? Have I got? Менин компьютерим барбы? Have I got a computer? Have I got a computer? We have got a family. Муну суроолуу кылыш үчүн have'ды алабыз. Бул have'ды алып туруп, сүйлөмдүн эң башына коебуз. Кайра эле кеттик. Have we got a family? Вопросительный. Have we got a family? Бул сүйлөмдүн биздин үй бүлөбүз бар. Биздин үй бүлөбүз барбы? Суроолуу сүйлөм. They have got, you have got окшош эле. Бул эки have'ды аласыздар, сүйлөмдүн эң башына коесуздар. Андан кийин has got'тарда окшош формула. Has'ды алабыз, сүйлөмдүн эң башына. Has he got a cell phone? Вопросительный. Has'ды алдык, сүйлөмдүн эң башына коюп койдук. Бул кийинки эки сүйлөмдө да окшош колдонулат. Has it got a or has it got windows? Вопросительный сүйлөм кетти. Аябай оор эмес, формулага салсаңыз баары жеп жеңил. 12-сабактын аягына келдик. Thank you.